Саламатсыздарбы? Менин атым Мурат. Мен бир ката кетирдим. Мен биринчи курста окуйм. Жакында эле интернеттеги сөздөр канчалык кооптуу экендигин түшүндүм. Мага окшогондорду көбүнчө тролл деп аташат. Белгисиз аккаунттарды колдонуп, мен өзүмдүн комментарийлерим менен адамдарды кыжырдануучу абалга алып келем. Мурун бул нерсе мага ырахат тартуулачу. Эми кээде жөнөкөй эмоджилер жана бир-эки жагымсыз эле сөздөр бирөөнүн жашоосун бузуп коюшу мүмкүн. Бул Дина. Биз чогуу окуйбуз. Мен аны интернет аркылуу жөн гана тамашалагым келген. Бирок мунун аягы эмне менен бүтөөрүн билбептирмин. Дина 4 күн мурун дайынсыз жоголду. Аны ата-энеси да, достору да, деги эле достору болсо, кайда экендигин билишпейт. Муну баштаган мен болуп калдым. Менин сөздөрүм түрткү болду. Динаны басынтышты, ага акарат сөздөр жаады. Эмне кылышты билбей турам. Ушул нерсенин баарына мен күнөөлүүмүн. Дина. Салам, менин атым Мурат. Биз бирге окуйбуз. Сүйлөшө алабызбы? Мен мындай адамдар тууралуу, маселе мендей, биз жасагандар кандай аталаарын окуйн деп чечтим. Интернетте бул кастык тили деп аталат. Бул канчалагандардын жашоосун бузган, коркунуч алып келген көрүнүш. Балким бул нерсени карап чыгуу колумдан келер. Көрөлүчү.